Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы бул жумада милициянын кайгул кызматы менен биргеликте Борбор шаарда жана анын тегерек четинде мыйзамсыз күйүүчү май сатып жаткандарга карата атайын рейд өткөрдү. Коопсуздук чаралары сакталбаган жайларда күнүгө миңдеген литр күйүүчү май сатылат. Мындан сырткары тартип сакчылары жол эрежесин одоно бузуп, милиция кызматкерлерине баш ийбеген ондогон унаа ээлерин кармады. Кененирээк программабыздын жүрүшүндө айтып беребиз. Kaç litre var? 500'e yakın var. 500'e yakın var. Kaç nakil tas? Sallardan. Жайыл району, Карабалта шаары, 5 август 2025 жыл. Жайыл районунда жол көзөмөлдөө кызматкери менен налоговый кызматкерлери менен совместный рейд жүрүп атат. Күйүүчү майды мыйзамсыз саткандар жана мыйзамсыз ташыгандар боюнча бул боюнча 2 автоунаа айып короосуна киргизилди. 700 литр өлчөмүндөгү күйүүчү май алынды. Бул жолу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы милициянын кайгыл кызматы бирге Борбор калаада жана аймактарда жол эрежелерин одоно бузган айдоочуларды аныктоо боюнча кеңири масштабтагы рейдтерди өткөрдү. Маселен, Сокулук районунда текшерүү иштери жүрүп жаткан учурда жол тескөөчүсүн капотто сүйрөп кеткен айдоочу кармалды. 20 август күнү Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн жол коопсуздук кызматкерлери тарабынан жол коопсуздугун камсыздоо учурунда болжол менен саат 3:15 чамасында мамлекеттик номуру жок Toyota Camry үлгүсүндөгү унаа токтотулган. Токтотулган учурда айдоочу качуу максатында токтотууга аракет көргөн жол тескөөчүсүн 200-300 метрдей унаасынын капотуна сүйрөп, ошол эле учурда кулатууга аракет көргөн. Бул окуянын негизинде кызматкерлер тарабынан унаа токтотулуп, машинанын айдоочусу 2008 жылы туулган МК аттуу жашы жете элек өспүрүм экени аныкталып, ага карата 15 000 сом айып тагылып, андан тышкары унаанын тиешелүү номеринин жоктугуна жана кызматкерге баш ийбегендиги боюнча тиешелүү протокол толтурулуп, бул аракеттери үчүн Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилген. Учурда окуя боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүрүүдө. Тергөөнүн жыйынтыгы менен мыйзам чегинде тиешелүү укуктук баа берилет. Атайын рейдтин алкагында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы милициянын кайгыл кызматы менен биргеликте Бишкек шаарынын 1-май районунда мыйзамсыз күйүүчү май саткандарды текшерүүгө алышты. Анда көчө жээктеринде бөтөлкөгө куюлган күйүүчү майларды сатып жаткан бир катар жаран кармалды. Бирок аларга чара көрүү оңойго турган жок. Айрымдары тартип коргоо органдарына баш ийбей жоопкерчиликтен качууга аракет кылды. Бирок милиция кызматкерлери мыйзамсыз ишкерлик менен алектенип жаткандардын бардыгын кармап, аларга тиешелүү протоколдор түзүлдү. Ал эми алынган күйүүчү май 1-май райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилди. Бул окуяны милициянын кайгыл кызматы менен бирге рейдтик иш-чараларды чагылдырып жаткан кабарчыбыз Жээнбай Каракүчүков тасмага түшүргөн. Kança kemi жерде? Birincisinden 110 alıngan, ikincisinden 120.
Birincisinden kaçanı 110 da. Жаңағы адреsten ылдыйра. Бұл уже қанша литрді атасыздар? 120. Еңчектер қайталанбасын болды, мақұл бұл. Бұл тура емес іш. Дайыр жол қайталарыз. Мақұл бұл. Азымына протокол түсіп, бұл күйічі майды. Бұл өте қауіпті. Сіздерге де, жарандарға да. Милиция қызметкерлері сатқанша болды, түнгі 1:30 болды. Анда эмесе кийинки видео тасмага көңүлүңүздөрдү бурабыз. Мына ушундай эле мыйзамсыз күйүүчү май саткан окуя Борбор калаанын Ленин районунда да орун алды. Анын негизинде Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери Ички иштер министрлигинин кызматтык иликтөө башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте милиция кызматкерине пара берген жаранды кармады. Тактап айтканда, ушул жылдын 21 августунда кылмыш иши боюнча сурак учурунда 1965-жылы туулган К.М. аттуу жаран кылмыш ишин токтотуу максатында милиция кызматкерине пара сунуштаган. Бул боюнча дароо жетекчиликке маалымат берилген. Ошол эле күнү ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн короосунда 100 000 сом өлчөмүндө пара берип жаткан учурда 1965-жылы туулган К.М. аттуу жаран кармалган. Бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 345 беренеси пара берүү беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Козголгон кылмыш ишин алкагында жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө шектүүнүн жашаган жеринде тинтүү жүргөн. Анын натыйжасында үйүнүн күйүүчү майдын өзгөчө жыты бар суюктук куюлган жалпы көлөмү 5 тоннадан ашык 10 литрден турган 517 даана пластикалык канистра табылып алынган. Азыркы учурда тергөө иши уланууда. Милициянын кайгылуу кызматы рейд учурунда түнкү убакта жарандардын тынчтыгын камсыз кылуу маселесине да өзгөчө көңүл бурат. Бул жолу түнкүсүн үнү катуу чыккан мотоцикл, гидроскутерлер да токтотулуп, унаа ээлерине протокол толтурулду. Анткени айрым айдоочулар мотоциклдин үнүн катуулаткан жабдыктарды атайын орнотуп алган. Бул боюнча кала тургундарынан айрыкча жайкы маалда көп арыз даттануулар түшөт. Анын негизинде азыркы учурда жол коопсуздук кызматкерлери бул маселени тыкыр көзөмөлгө алып, текшерүү иштерин күчөтүлгөн тартипте өткөрүүдө. Ошондой эле түнкү маалда шаардын ичинде түнкү клубтардан чыгып, коомдук тартипти бузуп, бири-бири менен мушташкан балдар кармалды. Мындай окуялар Борбор калаада дээрлик күн сайын орун алат. Тартип коргоо органдары кармалган жарандардын өздүгүн тактап, тиешелүү чара көрүү үчүн милициянын жакынкы бөлүмчөсүнө жеткирилди. Ошондой эле рейдтин алкагында мас болуп алып, рулга отурган бир катар унаа ээси колго түштү. Нарушение. Güzel bir şekilde bir ben karşıyım. Narkologiya testinin результатын берди байкебиз бизгечи. Сиз ичимдик ичкениңиз же ичпегениңиз ошонун результатын берди. Жыйынтыгына сиз ичип алыпсыз байке. Спирт ичимдигин ичипсиз. Өзүңүз айтпадыңызбы, мен 70 грамм или 270 грамм иштим дедиңизби? Өзүңүз айтпадыңыз, келиңиз. Сен андан отуп, Айыз пакет экөөбүз барабы? Ben pasal bağlı otasınız. O hep böyle tigrenin götünü çalış. Aptetle mi var maşina aptetle? Байке, бул жөн эле сиздин машинаңызды эми хорошо алып кетип, андай деле алып кетебиз, просто өзүңүз айтып атпайсызбы? Дары ичем дейсиз. Мындай болуп, убактыңызды өзүңүз убактысыз кармап атабыз. Мен de şeyde haceta sigaret aptet bulup. Aytat, o ne hacen ya hacen. Алып кете албайт аке. Байке, алып кете албайт. Ким алып кетет? Меники правом ишем. Машинаны алып кете албайт, штрафтайдан чыгарып кетет машина. Отурасызбы, отурбайсыз, дагы отурам. Oturbay. Акыркы сөзүңүз. Ben çok dokument. Болду, отурбасаңыз, жок катына. Çok ekvator. Al ekvator. Жогорудагы Toyota Avalon унаасындагы айдоочу мас абалында унасын Достоевский көчөдө башкарып баратат деп 102 чалган. 102ден алып биз 102 бизге берген, биз келген маалда Toyota Avalonду айдоочусун
тийиштүү протоколдо түзүлөт.